çıkar. Nasıl? Tişte ağa. Vay kuşlar. Bugün ұрдамақпын, апа мені өлтіреді. Ұрдайт білінбе. Вот шүмшік десе. Болды еме, қағырба. Биз сизге ыраазыбыз. Биздин тоюбузду мыкты деңгээлде өткөзүп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Биздин туугандарыбыз да ыраазы. Арадан 2 жума өтсө дагы айдай ошол тойдун ар бир мүнөтүн эстеп дайыма эскере берет. Манкен унутулгус той болду да. Сизге чоң рахмат. Мындай тойду такыр көргөн эмеспиз деп, мен 2 курбум сиздин номериңизди алды. Мен берип койдум. Негизинен кудалар, силер аябай мыкты киши экенсиңер, ошондуктан пейилиңерге жараша той болду да. Анда бактылуу болгула. Рахмат чоң. Торкол тойлордо жолугушалы. Мындан кийинки той топурларды сиз менен гана өткөрөсүз, буюрса. Буюрса. Рахмат сизге. Көрүшкөнгө кош. Макул. Мейли. Чүпөйсүң көрөккө отуруп. Аябай ыраазы болушту го. Деги эле клиенттериң сени макташат. Мындайга татыш үчүн кандай той өткөрөсүң деги? Билбейм, негизи мен ар бир адам кубанып жүрүшүн каалайм. Өзгөчө ушундай жакшы, маанилүү күндөрдө өмүр бою жүрөгүндө сакталып жүрсө жакшы го. Тааныбаган эле адамдарга ушундай кам көрөсүң. Азыркы заманда мындай адамдар чамда гана болот, билесиңби? Тенка, бул нерсеге сенин үлүшүң аябай чоң. Кичинекей кезимен бери жардам берип колдоп жүрөсүң го. Жүжүм менин. Кандайсың? Сәлде әдеке, сіз біздікіне қонаққа келгенсі, апама дәм құршақ алып берді. Ушул курчакты алып берди. Жан десе. Сеникине конокко бүгүн бара албайм, тилекке каршы жумуштарым көп да. А давай эртең барам сага, Эртең экөөбүз анан курчак менен ойнойбуз. Жарайбы? Ах, жан десе. Чоңоюп калыптыр. Кызым кеттикпи? Атаң күтүп калды. Жүр. Мынакыланда сәлдечким коштош. Кетсеңер анда. Жакшы болой. Жүжүм мен, давай. Келип кет, макул сөз сертиң, Буюрса. Ооба, ал ишти да бүтүрөм буюрса. Эми ушундай чоң ишти мага ишенип тапшырып аткандан кийин мен колумдан келген аракетимди жасайм. Ооба, азыр тойдун уюштуруучусу келмек. Апа, кабатыр албаңызчы. Мен эми кичинекей бала эмесмин да. Анын үстүнө сиз дагы Турцияда жүрөсүз. Бул той менин тоюм, апа. Бул той жакшы өтүшүнө мен да кызыктармын. Макул, апа. Жакшы туруңуздар. Угуп атасың ба? Ай, эмне болуп кетти? Наушнигим жерге түшүп кетти. Жалгыраган. Ладно, давай мен келдим, анан чалышабыз, Токто өчпө. Бишкектеги тойлорду уюштурган мыкты кызматкердин ишин угуп билгим келет. Кайраттың, макул, давай. Саламатсызбы? Мен атым Сауле, сиздин тоюңуздун организатору болом. Саламатсызбы. Адашып кеткен жоксузбу, Келатып? Жок. Келиңиз, кириңиз. Экөөбүз мурун жолуккан эмеспизби? Өзүм аябай жылы жүрүп атасыз. Мен ырдаган уксаңыз керек. Тойлордо туулган күн болгон жерлерде мен аябай жакшы таанышат. Балким. Досторумдун кичилеринен көргөм. Жүрүңүз. Клиенттер менен ушинтип сүйлөшөсүңбү? Жөнчү Тинка. Келиңиз. Отуруп туруңуз, кофе алып келе алайын. Рахмат.
Уялып атам. Уялбай эле койчу. Биз сени көрчүңбүз. Ырдап берчи. Макул. Нур, ширесinde merimdin, terenginde peyrimdin. Мындай жаман үйдө эч качан отурбайсың. Ошода. Жогол бул жерден. Бул биздин жерибиз. Ата энемдин кылганында баатыр балалыкты эске сал. Мектеп кезинде мен отличник болчумун. Мен кечкурунсу мен жөн эле аралашпайын дегем, мага баары бир Сага эмне болду? Үнүң кантет? кечиресиз. Бул жакта. Алсырып кеттир. Рахмат. Бирок мен сизди баары бир жерден көргөн деп атам. Ырдаганыңызды эмес. Сиз 5-чи мектепте окуган эмессизби? Мен эч жерде окуган эмесмин. Жок, окугам, бирок ал жакта окуган эмесмин. Сиз мени адаштырып атат окшойсуз. Жүрүңүз жумуштарды бүтүрө алам да. Мен дагы ошо тизмелер жазып коюп. Баары жакшы элеби? Ооба, жакшы. Келиңиз анда ишке өтөлү. Келиңиз. Ак роза. Эмне ак роза? Залдын жасалгасында ак роза болбосун. Эмнеге? Аллергияңыз барбы? Жок, ошого тиешелүү эстегим келбеген бир окуялар бар. Мурунку сүйлөшкөн кызым олутту коштошуп алган. Ооба. Жүрөгү ооруганда көңүлү кошо жабыркайт. Ошондуктан ошол эрежелерге баш ийиш керек. Туура. Кошулам сизге. Анан дагы бир маселе. Карасаңыз, бул жерде колуктумдун кесиптештери бизге аябай жакын отуруп калыптыр. Мен аларды тааныбайм. Анан сыйлаган үчүн эле чакырдык. Бизге отуруш, жакын отуруштун шарт эмес. Сиздерге жакын отуруш шарт эмес. Эми буларды сизге жакын отургузуп эмне кылмак элек, туурабы? Негизи туура, бул жерде туугандарыңыздарды сиздерге жакыныраак столго жайгаштыралык. Буну ылдыйга түшүрсөк, ортодо көрдүңүзбү, чоң место болуп атат бийлегенге. Анан эми сиздин туугандарыңыз деле бийлеген жакшы көрүшөт да, туурабы? Туура, албетте. Жакшы идея болуш керек. Ооба. Анан той жакындаганда коноктор кошулуп калды. Бул ошолордун тизмеси. Батыра аласыз да, туурабы? Эмнеге батыра албайбыз? Батыра алабыз. Сиз негизи эч нерседен кабатыр болбой элеңиз. Сиз ойлогондон дагы тойду биз жогорку деңгээлде өткөрүп беребиз. Эч камсанабаңыз. Сизге чоң рахмат. Сиз аябай мыкты организатор экенсиз. Атам эч кимди жактырбай жүрүп, сизди гана жактырды. Сиздин сценарийиңизди көргөндө эле жактырды. Рахмат. Бир-эки жерден өзгөртүү киргиздим сценарийге. Жакшысы сизге алып келип көрсөтөйүн. Алло. Сауле, тынччылыкпы? Эмне телефонду албайсың? Мен анын үйүндөн. Ал мени тааныган жок. Ким? Назарбы? Башка жумушум бар деп кетип калды. Үйлөнүү тойду анын ата-энеси менен уюштурасың. Кетпейм. Мага кандай жамандык кылса мен дагы ошондой кылам. Билсин, жамандык кылган кандай болот экен, шылыңдаган кандай болот экен. Шашпай турсун. Сауле, андан бери канча жыл өттү?
Ал баягы жаман бала эмес. Сен да кичинекей кыз эмессиң. Профессионал деңгээлиңди түшүрбө. Макул анчалам. Колуктум чал. Тойду токтотмой бол. Сен байкушсуң, сага эч бир кыз тийбейт дейт. Молодец. Туп-туура айтыптыр. Бул сен көрө турган курдуктунчу баш эли. Мага кылган жамандыктардын бардыгына жооп бере турган күнүм келди. Таптың сценарийни. Бул жерде көбүнчөсү конкурстарга байланыштуу. Ооба, бул жакта көбүнчө жаңы оюндар. Ооба, жаңы оюндар экен, бирок булардын бардыгы жаштарга ылайыктуу экен да. А бизге болсо көбүнчө сыйлуу коноктор келишет. Негизи түшүнүп атам, той алдына сарсанып атканыңызды. Бирок биз сизге чейин деле бул оюнду ошол сыйлуу конокторго ойнотуп көргөнбүз. Аудиторияга аябай жаккан. Ошентип деле өзгөртүп койгонуңуз жакшы го. Эми бул иште атайын ата-энеңиз мага ишенип тапшырган, ошондуктан бул ишти жалаң мен эле алып барсам жакшы болмок. Эми сизди деле түшүнөм. Азыр. Сауле, мен сизди 10-15 мүнөткө калтырып турайын. Күтүүстөн коноктор келип калды. Ошолорду жиберип коюп, келем. Ооба, бара бериңиз. Мен туалет издеп эле. Балким дагы кофе ичесиз. Ичели, шыктаналы дегендей. Баса кофени каяктан аласыздар? Кофени атам досторунан Турциядан алдырат. Апам айтып калат, атаңдын алдырган кофелери өзүнө окшогон өткүр, күчтүү деп. Атаңыз менен мамилеңиз аябай жакшы окшойт, Андай мамилеге жетиш үчүн эмнелерди гана кылбадым. Атамдын талап кылгандары менин мүмкүнчүлүгүмөн ашып түшөт. Айла жок. Айланабыз, чимирлебиз. Эми ушундай үйлөнүү тоюңузду каржылап атса, сизди өзгөчө жакшы көрөт го дегеним да. Азыркы убакта сиз ойлогондой эмес. Сиз отуруп туруңуз, мен кофе алып келейин.
келиңиз. Рахмат. Сизден эмени сурабай калыптырмын. Биздин тойго кимдер келип ырдайт? Атактуулар болобу? Тойдо мен ырдайм. Мисалы менин репертуарымда аябай жакшы ырлар бар. Баары мактап. Тамашасы жок. Кимдер келет? Шаардагы атактуулар келет. Колуктум чалып атат. Алло? Ожа. Угуп турсаң? Жо, сен угуп турсаң мени. Сөздү угуппайсыңбы? Сен мени түшүнбөй атасың. Жок, уксаң, мен айтып берейин, уксаң. Андай болгон эмес, сен эмне айтып атасың? Эми ситуация бираз өзгөрүп кетти. Мен сага калп айтып бердимби? Жок. Сен эмне түшүнбөй атасың мени? Мен түшүндүрүп айтып берейин сага. Жо, сен түшүнсөң мени. Эмне олуптуу сөз болду? Кредиттерим жөнүндө колуктума бирөө кабар бериптир. Ал кабатыр алып атат. Жаман болуптур. Мен сизди өнүгүп, өсүп атат го десе. Баары жакшы эле болчу. Жакшы болгон үчүн мен балдар реабилитация борборуна жардам берүүнү чечкем. Себеби кошунабыздын баласы жакшы укпай, а башка балдар аны дүлөйсүң, укпайсың деп шылдыңдашчу. А мен бала чагымды эстеп, жок дегенде азыр туура иш кылайын деп ойлогом. Анткени мен жаш кезимде өтө эле эң баш болчумун. Эмнеге андай болдуң? Партнерім мени сатып кетип, чоң акчага жыгылдым. Тойго деп чогулткан акчаны бизнеске салдым. Азыр оңолуп келаткан учурум. Бирок мунун баарын атам билишин каалабайм. Ансы деле экөөбүздүн мамилебиз жакшы эмес. Дагы эки алдың бе? Дагы эки алдың бе? Биздин үйрөп кылып келесиң. Дагы эки аласың да ота мен сага. Үнүң чыгарба. Акырын дота. Карачы, кептериң карачы. Кана көрсөчү. Мына. Могу не дота мен сага. Мына. Акырын. Атадың болсаң, билесиң эмне болор. Билесиңби? Алдар, тамақ ачкыла баскыла. Тамаққа. Келе балдар, отырма. Азыр апаңа тамақ алып келет. Не кылып атасың? Ата, му Назарчы өз дептерин ая салбадыбы? Ооба. Назар, экинчи ушундай кайталана турган болсо, дептерди өзүң сатып аласың, уктуң ба? Карачы байкелер, сага эчтеке ишенип болбойт, атаңды озурбайын. Мен сени эстедим. Экөөбүз бир мектепте окуучубуз. Чогуу ойночубуз. Мен башкаларга тийише берчүмүн. Байкелеримден өткөн кыйын болоюн деп. Мен эстедимби? Ооба, эстедим.
Менен дырдаганга кийген көйнөгүмдү тебелегенсиң. Чын элеби? Кечир. Биз балдар кыздарды ыйлатканды аябай жакшы көрчүбүз. Сен да ыйлаттырмын да. Жок. Эч нерсе эмес. Мен ага таарынбайм деле. Ортодон канча убакыт өттү. Кээде отуруп балалыкка кайтып баргым келет. Эч нерсе менин ишим жок. Мектепке барасың, келесиң, ойнойсуң, үй тапшырмаңды аткарбайсың. Мага азыр жакшы. Кой, анда мен кетейин. Сен чынды таарынган жоксуң ба? Жок. Эми сен анда кичинекей болчусуң да. Буюрса баары жакшы болот. Буюрса. Эми баары ойрон болот. Сауле койсуң. Сен мындай эмес элең го. Мен эми ушундаймын, Динара. Ким мени ушундай кылды? Саулеша, сен өзге сүйүңдү ойрон кылып аласың. Бул оюнчук эмес да. Эч ким сени профессионал катары кабыл албай калат. Мага баары бир. Өзүң деле билесиң го, Динара, кичинекейимде мени кандай кордочу эле. Азыр мен анын байкуш болгон өз көзүм менен көргүм келет. Карасаң азыр анын түйшүгү деле оңой эмес го. Анын мага түйшүктөрү азыр жетишсиз. Өзүнүн кылган иштерине мына жооп бере турган күн келди. Кредиттин кагаздары мына. Атасына көрсөтөм. Анан баардыгы сонун болот. Сауле койсоң эми. Сен секелек эмессиң го. Ошол секелек кезимде эч нерсе кыла албай атпаймынбы, Динара? Мына азыр кыла турган күн келди. Билесиң, бул табалаганың сага эч жакшылык алып келбейт. Мени токтотом деп ойлобо, Динара. Ал азыр баарын түшүнүптүр. Ошону билип туруп сен эмне кыянаттык кылган атасыңбы? Мага жардам бере албасаңчы, тоскоол болбо анда. Макулбу? Алло. Биздин коштошконубуз башкача болуп калды. Söylediske bizge kaçın gelir? Келесиңби? Бул курчактарын чогултуп сени күтүп атат. Динара, азыр менин ишим көп. Курчагыңарды өзүңөр ойной бергилечи, макулбу? Болдучу эми. Жанакы сүйлөшкөнүбүздү унуталычы. Эч нерсе болбогондой. Ооба, сен үчүн эч нерсе болгон жок да, Динара. Себеби сенин жашооңдо назар болгон жок, себеби сен жашоодо мага окшоп ыйлаган жоксуң. Жыргап эле жүрбөдүңбү? Сурана мага акыл үйрөтпөй эле койчу, макулбу? Саламатсыз, Бакыт байке. Бул документтер. Ошонун алдына оролуп назик болуп турат экен эле. Бакыт байке, могул документтер сиздин балаңыздын кредит алгандагы документтери. Сиздин балаңыз сиздин бизнесиңизди жок кылып аткандыгы тууралуу сизге аябай кызык болуш керек деп ойлойм. Жок, Назар. Мен сага таарынган жокмун. Сен таарынды деп ойлоп калдыңбы? Жок. Сен мурда шылыңдагансың, мурда мен аюумду ачкансың, төмөн карап күлгөнсүң. Азыр мен сенин үстүңөн карап күлөм. Сен мени убагында кандай шылыңдасаң, мен сени 2 эсе 3 эсе кылып шылыңдайм. Азыр мен сенин жашооң кандай талкаланып жок болуп аткандыгын көрүү азыр мен үчүн чоң бакыт түшүмшүк.
Кармадым. Сен менен эң жакын курбумсуң. Келекөз, дайым дос болобуз. Карыганда дагы, 30 жашта дагы. Сен менин эң жакын досумсуң. Бирок сөз бер, сенин ырдаганыңды эч ким токтотпосун. Назар дагы, башкалар дагы. Сөз бер. Ал мени кечке кодулай берет. Ал келесода, а сен акылдуусуң. Мага апам дайыма ушинтип айтат. Макул, сөз берем. Жете албайсың. Ай, шок кыз десе каяка чуркап баратканын карабайсыңбы? Кечиресиз, оюнга берилип кетишпедиби? Документтериңиз эч нерсе болгон жокпу? Жок. Эч нерсе эмес эже. Бул документтер өткөндү эстетет. Мен буларды жок кылышым керек. Алло, Динка. Мен пландарым өзгөрүп кетти. Дагы эле үйүңөргө чакырасыңарбы? Курчап ойногону. Баратам. Оюңда өч алуудан башка арга жоктой. А бирок жаманга теңелип, өчөшүп, өзүң күрөшүп жаткан жаманга айланба.